Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Биз мына бүгүн айтылуу Манас жергесинде ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ишканасында жашаган жерден турабыз. Кудай буйруса, мына биздин Москва жергесинден келген Москва торговый центр, ошондой эле садовод коомунан представители келип отурат бизге Москвадан бери, ушу кайрымдуулук фондунун админдери. Мына ушулардын кыздар берген жакшынакай кайрымдуулуктарын ушул Кудай буйруса ушул ишкананын жетекчисинин астында, Москва торговый центрдин админинин астында, жана ошондой эле ушул элдин коллективдин астында ушул балдарга ыраазычылыктарды берип коелу деп турабыз. Урматтуу биздин алтын кыздар, анда эмесе сөздү ушул Москвадан бери алып келген ушу биздин адамдарды, биздин балдарды сүйүндүргөн, кубанычына кубаныч алып, ушу ден соолугуна кам көрүп, ушундай жакшынакай жылуу кийимдер алып келип берген Бурул эжеңерге сөз берип коеюн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз калкым жана менин торговый центр Москва жана садовод коомунда иштеген кыргызымдын кымчабел кыздарын, сиздерге ушунчалык Аллах ыраазы болсун. Мына сиздердин берген бүт кийим кечек жардамыңыздарды алып келип жеткирип отурам. Мына бул жерде азыр көрөсүздөр, жылуу кийим кечек колубуздан келишинче. Кыздар, алтындарым, мына бул жак ушул инвалидный домдун жетекчиси экен, өзүнө келип отурабыз. 95 адам экен, 96 кече бирөө кошулган экен, 96 адам. Ошол кыздар, алтындарым, мен дайыма ошо кыздарым менен сыймыктанып келем да, ошо кыргызымдын кымчабел кыздары деп тала түстө жүрсө да, ошол өздөрүнүн үй бүлөсүнөн тышкары, өздөрүнүн проблемаларынан тышкары ушинтип ар бир жумада биз жардам берип келебиз. Ошонун негизинде азыр дагы ушул сиздерди ойлоп, канча жылдан бери жүрөгүм өйүп келет эле. Ушул майыптар үйүнө жардам берсек, карылар үйүнө жардам берсек, жетимдер үйүнө жардам берсек деп, мына ошол орундалып келип отурабыз. Анан ошол кыздарым менен сыймыктансам болот. Анткени ал кыргыз азыркы, мен айтып келем кыздарга, силер азыркы доордун мыкты баатыр кыздарысыңар, курманжан датка кыздарысыңар деп баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, эч убакта оорубаңыздар, жамандык көрбөңүздөр. Ошо. Ассалому алейкум, кыргыз элим. Мынакей кыргызыбыз элибизде ушундай боорукер адамдар бар экен, бүгүн мынакей баса белгилеп көрүп атабыз. Өздөрү ушу сыртта иштеп атып дагы, үйүнөн чыгып алыс жерде жүрүп атып да, ушу биздин жарандарды ойлоп, ушул жака бир колубуздан келсе бир жардам кылып коелучу деп ниет кылып иштеп жүргөн, мынакей угуп атабыз, жума сайын чогултуп жардам кылып жүрөт экен. Анын ичинен ушул бизди ойлоп, именно ушу Манас районунда, Покровка айылында ушул биздин мекеме бар экенин эстеп, ушу келип койгонуңуздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушу балдардын, кыздардын, биздин мекеменин кызматкерлеринин атынан ыраазычылык билгизем. Бизге дем күч болуп атат, жумушубузга, кызматыбызга. Ошондой балдарды дагы ошондой жакшы карайбыз, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Талас областы Манас районунун Покровка айылында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын үйүнө келип отурабыз. Ушул жерде ошо апчелерге рахмат, ошо Москвада чогулуп түшүп апчелерибизге ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бир аз эмелерин таратып, ошонун эме болгонга жардамыбызды берип коеюн деп, ошо Москвадан келишиптир апчемдер. Ошо силерге ыраазычылык, сизге да ыраазычылык, ошону таратып берип коелук. Рахмат, рахмат, рахмат.